Сары Челекке бара айткан жолдогу капчыгайдабыз. Эми укмуш сөз менен айтып бүтпөй турган жаратылыш туугандарым. Мына бак дарактар, мына таштар, могу сууну караңыздар, кандай сонун суу агып атат. Могун тетиги башына чейин кеткен карагай. Эми көзүң сүйүнөт да. Мына көрүңүздөрчү туугандарым. Анан бул жерде эмнени байкадык туугандарым, мына тазалык маселеси. Биздики Сары Челек биосфералык мамлекеттик корuk. Өзгөчө корголчу аймактардын бөлүгү болуп. Анан бул жерде бизде кызыл китепке кирген дарактар, жаныбарлар бар. Бирок Кыргызстанда мындай өзгөчө жерлердин бир Ысыкөлдөн кийинки эле бир жерлерден болуп келет да, эч алуу жерлерден. Анан бирок бизде эч алууга шартыбыз жакшы эмес. Аксы районунан келген жолубуз асфальт эмес. Дагы бир 10 километр бизге чейинки жол асфальт эмес. Анын өзүбүздө мына азыр кар. Бирок ички жолдорду коруктун күчү менен дайым ремонттоп турабыз. Жайында 2 жол сүрдүрүп. Жай кызын жол жакшы болуп калат. Өз убагында карасак. Сезон башталып элек туристтер жай кызын күн жуулда келип Сары Челек коругунун өзгөчө жерлерин көрүп кайтышат. Бирок былтыркы жылы пандемия болуп, ички жана сырткы туризм жакшы болбоду. Ушу Кудай буйруса, эми быйыл деле ички туризм болот окшойт, сырткы туризм, Европа карантин каптап турат. Бизде аралаш токой деп айтылат, жаңгак карагайы аралаш. Жаңгактар бере табигый өзгөн жаңгактар, бирок кийин 60-70 жылдары культура болгон жерлерибиз бар. Анан эми жаныбарлардан болсо бизде илбирс, сүлөөсүн, аюу, бугу, доо кийиктер, доңуз, элик жана башка жаныбарларыбыз бар. Күзгү санакта эсептеп турат. Assalamu alaikum Kırgızstandықтар. Biz Сары Челек айылындабыз, Сары Челекте. Мына жол менен түз айдап барсак 16 километрден кейін ошол Сары Челек көлүнө барат экенбиз. Мына ушул көзүбүзгө көрүнүп турган дарактардын бардыгын кишилер отургузган экен да. Ушулардын бардыгын кишилер отургузуп, анан ошодон
өзі жанынан тамырлап, анан баягындай уругунан түшүп, ушинтип мына ушул жерде бактар көбөйүп кеткен экен. Мынанын аркасында, мечиттин аркасында мына жерде дендропарк бар экен. Ушуларды бардыгын орустар отургузуп кеткен дейт. Орустар отургузуп, ушул дарактардын бардыгы, көзүбүзгө көрүнгөн дарактардын бардыгын эл отургузган экен. Туугандарым, мен айтарым, бак отургузалы, бактын бактысы ачылсын. Кыргызстан эң багы көп адам ушундай мамлекет болсун.